Каладагы кара түтүнгө күнөөлүүлөрдү атасак тизме кыскарбай эле убакыттын өтүшү менен узарып бара жатат. Абага зыяндуу заттарды нормадан ашык бөлүп чыгарган унаалар, кала таштанды таштоочу жайы, сапаты начар көмүрлөрдүн жагылуусу, анын үстүнө мончо, сауналардагы синтетикалык кездемелердин өрттөлүшү дагы негизги көйгөйгө айланды. Каланын борбордук бөлүгүндө резиналар жагылып жатат. Бул учурда Бишкекте дээрлик ар бир көчөдө эң кеминде бирден тигүү цехи бар экенин эске алуу керек. Текстиль тармагы өнүгүп жатканы жакшы бирок анын калдыктары абаны булгабашы зарыл. Бишкек шаар мэриясынын муниципалдык инспекциясы менен биргеликте дагы иш план түзүлгөн. Ушу жеке турак жайларда жана жеке мончолордо синтетикалык каражаттарды жагуу фактыларын аныктоо боюнча. Бул боюнча дагы иштер жүргүзүлүп, ушундай массага малымдоо каражаттары менен биргеликте рейдтер жүргүзүлүп, бул тарапта дагы жана биздин жарандарыбыз кээ бирөө ушу мончолорго ар кандай синтетикалык каражат жана тигүү цехтердин калдыктарын жагып ийген учурлар катталганда, бул боюнча дагы айыппулдар салынып жана элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Борбор каланын абасынын үлгүлөрүндө уулуу заттар арбын, ошондуктан эл аралык изилдөөчүлөрдүн жыйынтыгы боюнча калада жыл сайын кара түтүндөн 100гө жакын адам каза болуп жатканы таң калыштуу эмес. Бул бир эле жылдык аралык. Бул көрсөткүчтү төмөндөтүү үчүн жылытуу системасын алмаштыруу керек. Эл аралык изилдөөлөр Бишкектин абасын сапатын начар көмүр көп булгап жатканын айтып жатабыз. Бул жылдан жылга күчөп бара жатат. Ошондуктан алдын алуу чараларын тездетиш керек. Бирок үйлөрдү көмүр менен жылытуудан таптакыр баш тартуу жөнүндө сөз кылуунун кажети жок. Көптөгөн бишкектиктер үчүн үйлөрүн электр энергиясы же газ менен жылытуу өтө кымбатка турат. Бирок ар бир адам кездеме, пластмасса же резиналарды күйгүзүүнү токтото алат. Өкмөт муну жазабайт, тигин жазабайт деп айта беребиз, конечно. Анан ар бирибиз дагы ушу ойлонуп туруп, анан колумдан эмне келе алат? Мен эмне кыла алам ушу? Кичине болсо да өз салымымды кошконго, аба тазарганга деп ойлонуп туруп, анан көп нерсени жасаса болот да. Мен биринчи ойлойм да, могу жеке менчик үйлөрдө ушу баягы жылуулукту сактаганды билбейбиз да. Ар бир үйдө деген ал статистикалык эмелер бар, мындай көрсөткүчтөр бар. Потолоктон там 20%ке чейин жылуулук кетип калат, полдон деген, стены, окна деген ушундай нелер бар да. Ошо үйдү жылууласа, ошондо көмүрдүн көлөмү да азаймак. 10 тонна жакпай 3-4 тонна деген айырмасы болот да. Мына анан экинчиси деген ар бирибиз эле морек өсүмдүктөргө, эмелерге көп көңүл бурбайбыз да. Мен ал сабактарда дагы балдарга айтам да, болуптур, этажда тургун. Жок болсун сенин участогуң. Кичинекей балконго деген кичинекей болсо дагы гүлдөрдү өстүрсө болот. Мына бат эле жаз келет. Жакында өлкөнүн президенти синтетикалык калдыктарды өрттөөгө каршы өзүнүн сунушун айтты. Бул жарандык көзөмөл. Коңшуңузбу же жөн эле өтүп бара жаткан адамсыңбы, айырмасы жок. Мындай учурларды айтып, кесепеттерин түшүндүрүп, тиешелүү органдарга билдирүү керек, дейт Садыр Жапаров. Негизинен тигүү калдыктары менен жылытылган жаңы имараттардагы жеке мончолорго келсек, министрлер кабинетине алардын ордуна мамлекеттик мончолорду куруу тапшырылды. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.